Салам трейдер, мен сизге ушул сабакта трейдингди Адан Яга чейин үйрөнүү үчүн эмнелерди аткаруу керек экендигин шаг за шагам түшүндүрүп берем. Биринчи достор, эгер сиз трейдингди баштайм десеңиз, алгач TradingView платформасына орнотуңуз. Сиз бул платформада каалагандай технический анализ жасайсыз. Кааласаңыз графикти чоңойтуп аябай жакындатып аласыз, кааласаңыз узартып аласыз, кааласаңыз максимально кичинертип кыймылдын баш аягын көрсөңүз болот. Сиз керек болсо бул платформада стратегияңызды тест кыласыз. Симулятор улап алган болсоңуз, сиз үйрөнгөн стратегияңызды TradingViewда тест кылып көрсөңүз болот. Сиз бул платформада каалаган индикаторду орнотуп алсаңыз болот. Сиз бул платформада жасаган анализиңизди өзүңүзгө сохранить этип алсаңыз, сактап алсаңыз болот. Жана сиз бул платформада трейдинг боюнча көптөгөн нерсени жасай аласыз. Мындайча айтканда, бул сизге черновик катары керек болот. Сиз бул жакта каалаган анализиңизди жасайсыз. Экинчи платформа достор, бул MetaTrader 4 же MetaTrader 5. Тандоо өзүңүздө, бирок экөөсү тең MetaQuest платформасы. Бул торговый терминал. Достор, биз бул жактан бир гана соода кылабыз. Бул жактагы график абсолютно пустой болуш керек, пустой график болуш керек. Ал эми анализдин баары TradingViewда болуш керек. Ошондо эстен чыгарбаңыз. MetaTraderге толтура человек-пауктарды сызып албайбыз. Ал эми үчүнчү платформа бул investing.com. Биз бул сайттан дүйнөлүк макроэкономикалык жана саясий жаңылыктарды көрүп турабыз. Прям саат менен календарий, анан календарий деген жерди бассаңыз, бул жерде сизге сааты менен ар кайсы валютанын жаңылыктары кайсы деңгээлде күчтүү, кайсы деңгээлде күчтүү эмес экендиги прям тизмеси менен чыгып турат. Сиз бул платформа аркылуу фундаменталдуу анализ жасайсыз. Ал эми фундаменталдуу анализ деген сабакта дал ушул жаңылыктарды разбор кылганды үйрөнөбүз. Ага шашпайбыз. Андан кийинки платформа бул A-Markets. Бул платформа биздин жеке кабинетибиз, личный кабинетибиз. Биз бул жактан реальный счетко өткөндө верификация болобуз. Пополнение ушул A-Markets платформасынан болот. Вывод, перевод жана статистика ушул платформадан жүргүзүлөт. Даже счетту дагы A-Markets платформанын ичинен ачабыз. Жана ошол ачылган счетту MetaTraderге улайбыз. Көпчүлүгүңүздөр мага ушундай суроо бересиздер: MetaTraderге кантип акча салсам болот деп. MetaTraderге акча салбайбыз. MetaTrader бул торговый терминал. Ал эми биз кайсы брокерге верификация болсок, ошол брокерге акча салып, ал счетту MetaTraderге улайбыз. Түшүндүрө алдымбы? TradingViewга эмес, Investing.comго эмес, MetaTraderге улап, ал жактан соода кылабыз. Ал эми андан кийинки бизге керектелүүчү платформа же сайт десем болот, бул MyFX Books же MyForex Books деген сайтка кирип, бул жакта кайсы валютада канча объемдо соода болуп аткандыгын көрсөңүздөр болот. Албетте, бул платформаларсыз сиз соода кыла албайсыз. Эгер трейдер болом десеңиз, ошол төртөөсүн көчүрүп верификациядан өтүңүз. Ал эми A-Market'тен верификациядан өтөм десеңиздер, анда сиздер өзүңүздөрдүн менеджериңиздерге же ментор, кураторуңуздарга кайрылсаңыздар, сиздер үчүн атайын ссылка берет. Эгер ал ссылкадан өтпөсөңүздөр, алдыда брокер менен кандайдыр бир проблемаңыздар болсо, анда биз сиздерге тилекке каршы жардам бере албай калабыз. Выводто проблема болушу мүмкүн, верификацияда же пополнениеда проблема болуп калбаш үчүн биз жөнөткөн ссылка менен регистрация болушуңуздар шарт. Андан кийин достор, жакшы трейдер болуш үчүн бул платформаны орноткондон кийинки этапка өтүш керек. Ал үчүн биринчи технический анализ, цех анализге эмнелер кирет? Бир жазабыз достор. 4 важный аспекттер бар. Биринчиси уровни, каршылык жана колдоо зоналары. Сильный, слабый, зона сопротивления, зона поддержканы аныктап алабыз. Бул рынок каяка барат деген, рынок кайсыл жерге чейин барат деген сурооңузга жооп берет. Экинчи бул тенденция же тренд, же болбосо агым. Рынокто кайсы позициядагы участниктер көбүрөөк, ошол суроого жооп берет. Же болбосо рынок кайсы тарапка барат деген сурооңузга жооп берет.
тренд өсүүчү тренд болушу мүмкүн, түшүүчү тренд болушу мүмкүн. Биз ошого карап сделка ачабыз. Үчүнчү бул ATR. ATR бул бир күндүк инструменттин определенный обороту. Ар бир валютанын, ар бир инструменттин өзүнүн белгилүү бир өлчөмдөгү обороту болот. Мисалы, алтын бир күндө 4000 пункт кыймылдайт. Ал эми йена 157 кадам кыймылдайт. Ал эми евро 200 кадам кыймылдайт. Ушул сыяктуу ар бир инструменттин өзүнүн ATR болот. Качан инструмент ATR-ын жеп бүткөндө рынок артка кыймылдай баштайт, же болбосо боковой движенияга түшүп калат. Ошол үчүн ATR-ды сөзсүз эске алыш керек. Бул дегени дагы канчалык жүрөт деген сурооңузга жооп берет. Ал эми төртүнчү маанилүү нерсе бул ТВХ, точка входа. Точка входа табыш үчүн бизге свечалар жардамга келет. Качан биз төмөндөгү жогорудагы 3 нерсени аныктагандан кийин бизге акырында свечалар сделкага кир же кирбе деп подтверждение бериши мүмкүн. Ал эми точка входанын түрлөрү кандай болот? Атайын бул деген өтө чоң тема, бул 1 эмес 3, 4, 5ке бөлүнгөн чоң тема. Ушул темаларды атайын биз курсубузда рыноктон көрсөтүп үйрөтүп беребиз. Аны сөз менен айтуу, аны сөз менен түшүндүрүү өтө оор. Ал эми достор, биз качан 4 нерсени аткарганда сделкага кире алабыз. Бул точка входа, рынокко киребиз. Ал эми точка выхода кылыш үчүн, рыноктон чыгыш үчүн бизге риск менеджмент, торговый план, дисциплина деген түшүнүктөр керек болот. Ооба, сиз депозитиңизге жараша бир күндө 2% риск, 6% прибыль коюп, торговый план түзөсүз. Ошол планга жараша сделкадан чыгасыз. Технический анализ менен эмес, достор, биринчи эске ала турган нерсе торговый план менен сделкадан чыгасыз. Эми карайбыз, достор. Рынокто 3 стилдеги сооданын түрлөрү бар. Биринчи скальпинг, бул кыска убакыттагы соода, краткосрочный торговля. Биринчиси скальпинг. Скальперлер өтө кыска убакытта 1 мүнөттөн 15 мүнөткө чейинки аралыкта сделканы ачып жабышат. Экинчиси бул day trading же средносрочный торговля. Булар бир күн ичинде сделканы ачып жабышат. Мындайча айтканда, жарым сааттан өйдө 1 күнгө чейинки аралыкта. Ал эми үчүнчү бул долгосрочный swing трейдер же инвестор. Swing трейдер бир жума аралыгында сделка позицияны кармайт, ал эми инвестор минимум 6 ай аралыгында сделканы кармайт. Мындайча айтканда, позицияны ошол убакытка чейин жаппай кармап турат деген. Ал эми сиз кайсы типти тандашыңыз, кайсы стиль торговляны тандашыңыз, бул сиздин жеке тандооңуз. Мен мисалы day trading кылам, бир күн ичинде сделка ачып жабам. Ал эми теманы улантабыз. Биринчи сиздер технический анализди үйрөндүңүздөр, экинчи рискти сактаганды, үчүнчү бул фундаменталдуу анализ жана мен жогоруда айткан investing.com платформасындагы жаңылыктарды разбор кылышыбыз керек. Ал жерде түрдүү жаңылыктар бар. Бош вакансиялар бар, non-farm, инфляциянын көрсөткүчү бар, безработицанын көрсөткүчү бар, проценттик ставканын көрсөткүчү бар. Ар бир макроэкономикалык жаңылыктын өзүнүн функциясы бар, өзүнүн көрсөткүчтөрү, проценттери бар. Ошолорду биз дааны чечмелегенде, биз рыноктун дальше кайсы жерге чейин импульс беришини, бериңиздер, импульс беришини алдын ала биле алабыз. Ал эми фундаменталдуу анализди жакшы кылгандан кийин, уже акча таап баштагандан кийин биз уже бир тепкич жогорулайбыз. Ал тепкичте биз money management, акчаны башкаруу деген темага өтөбүз. Бул дегени, достор, ар бир трейдер массадан айырмаланып, финансылык сабаттуулугу болуш керек. Мындайча айтканда, тапкан акчасыны туура диверсификация кылыш керек, туура жактарга бөлүштүрүү керек. Уоррен Баффет айткандай, акчаны көп тапкан адам бай эмес, акчаны туура короткон бай. Ошол биздин короткон акчаларыбыз бизге кайра акча алып келиш керек. Бизге пайда алып келбеген жака вложение кылбашыбыз керек деген түшүнүк. Качан биз money management кылып акчабызды туура бөлүштүргөндө, биз уже инвесторго өтөбүз. Мындайча айтканда, биз иштебеген учурда дагы биздин акчалар иштеп бизге пайда алып келип турат. Money managementти эң мыкты сактаган бул Иван Крошин деп айтсам болот. Ал 16 жашында трейдингди баштап, бүгүн 35 жашында Дубайда
өзүнө чоң бизнестерди курган. Ал трейдинг аркылуу акча тапкан эмес, акчаны башкарганды, эмоцияны башкарганды үйрөнүп, натыйжада чоң бизнесменге айланды да. Достор, трейдингде да акча табасыздар, ал процесс баарыңыздар үчүн өтө турган процесс. Тапкандан кийин дагы акчаны туура бөлүштүрүүңүздөр өтө маанилүү. Мен ушул money management темасыны атайын курста дагы терең кирип айтам. Бүгүнкү күндө акчабызды кайсы активтерге сактаган бизге пайда алып келет, же болбосо кайсы активтерге сактаганын риски өтө көбүрөөк. Достор, керек болсо сиздер байкабай эле неосознанно риски 100% болгон активтерге акча вложение кылып жүрөсүздөр. Ошону даана аныктабасыздар. Качан биз акчабызды управлять эткенде акча бизге иштей баштайт. Биз акчага эмес, акчаны өзүбүзгө иштетебиз. Андан кийинки ключевой момент бул психология трейдинга. Эгер биз 4 тепкичти өтүп психология трейдинганы өтпөй койсок, анда биз трейдер эмеспиз. Жана жогоруда айткандай, трейдердин массадан мышлениясы, акчага болгон мамилеси, соодага болгон реакциясы өзгөчөлөнүп туруш керек. Мындайча айтканда, жертва позициядан чыгып, взрослый позицияга өтүш керек, холодный разумга өтүш керек. Ооба, аны бир айда, бир жумада шаг өтүү бул мүмкүн эмес, сразу өтүп кетүү мүмкүн эмес. Ал үчүн 6 ай, 1 жыл өзүңүздөргө убакыт бересиздер. Өзүңүздөр менен трейдинг бул өзүң менен иштөө дейт, өзүңдүн үстүңөн иштөө дейт. 1 жыл өзүңүздөрдүн үстүңүздөрдөн иштейсиздер. Дал ошол стратегияны тест кылып атканда, дал ошол статистика чыгарганда, дал ошол анализ кылып атканда, психология трейдинганы дагы таштабай, мен киммин, мен кайсы жерде соодага киришим керек, кайсы жерде туура эмес кылып атам деп каталарды кабыл алып, ар бир катадан сабак алып, анан каждый сделкага эмоция бербей турганчалык деңгээлге чыгыш керек. Мына ушунда сиздер чыныгы трейдер боласыздар. Чыныгы трейдер бул курста өтүп эле реалшотко өткөн адам эмес. Чыныгы трейдер бул жылдап опыт топтогон, рынокто насмотренность пайда болгон, технический анализ өтө жакшы билген, риски сактай алган жана психологиясы трезвый адам трейдер. Эгерде сиз бул нерселерди кылбасаңыз, анда сиз базарда чексиз акчаларды жоготосуз. Анткени буга 2 себеп бар, достор, айтып берейин. Биринчи себеп, сиз бул сферага баш бактыңызбы, сизде уже азарттын элементтери ойгонот, кызыгуу ойгонот. Каждый жоготкон сайын сиз ошол жоготкон акчаңызды кайра тапкыңыз келет. Бул деген азарттын элементи. Анын натыйжасында сиздер акчаңыздарды саласыздар, жоготосуздар, саласыздар, жоготосуздар. Жана бул эмоциялар, бул стресс сиздерге өнөкөт болуп калат. Ал стрессти алмайынча жашай албай каласыздар. Тилекке каршы мындай трейдерлер өтө көп. Алар трейдингде акча тапканына сүйүнбөйт, акча жоготуп, ошону жашаган эмоциясына машыктанып жүргөн трейдерлер өтө көп. Сиздер ал списокко кирбегени аракет кылыңыздар. Ал эми экинчи себеби, достор, биз кааласак дагы, каалабасак дагы дүйнөлүк кризис келип атат. Кайсы бир жол менен биз акча табышыбыз керек. Ошол үчүн рынокто акча таап, аны туура башкаруу үчүн мен жогоруда айткан нерселерди туура сакташыңыз керек. Балким сиз дал ушул кеңештерди издеп жүргөнсүз, балким сиз бул кеңештерди угууга муктаж болуп аткансыз, балким сиз бул этаптардан өтүп койгонсуз, билбейм. Канчалык деңгээлде бул сабагым пайдалуу болду, сиздер 1ден 10го чейинки шкалада комментарийге баалап коюңуздар. Ал эми түшүнгөн болсоңуздар, плюс белгисин калтырууну унутпаңыздар. Түшүнбөгөн болсоңуздар, суроолорду комментарийге жазыңыздар. Бул сабакты көрүп бүткөндөн кийин көрүп бүттүм кнопкасын бассаңыз, мен сиздерге брокерге верификация боло турган ссылканы жөнөтөм.